мырза, бир катар ошол 2009-жылдары кызматта отургандар сурап атат. Сиз дагы көп катар чакырылдыңызбы процесске? Кызматта отурган эмес, мен депутат болуп иштегем. Ошол жерде мамлекеттик түзүлүш маселе боюнча комитеттин төрагасы болгом. Жол кеңеште. Ал эми негизи азыркы иш боюнча 2022-жылы мен Адахан Мадумаровго макулдук берүү боюнча комиссиянын мүчөсү болдум. Эмне себептен биз ошондо каршы кылыш бергенбиз, макулдук берген эмеспиз, ошону түшүндүрүп бердим. Ошондо комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Адахан Мадумаров кол койгон протокол менен эч кандай кылмыштын далили жок, бизге көрсөткөн негиздери жетиштүү эмес деп биз баштаттык. Ошону түшүндүрүп бердим сотко. Жалпы эле отурум боюнча эмне деп айтасыз? Сот процесс боюнча ушул иш боюнча эмне деп комментарий? Кандай деп атса, соттор булар милдетин аткарып атат да. Мажбур болуп атат. Негизи чын айтканда эгерде адилеттүүлүккө койсо, булар бүгүнү бошотуш керек болчу, кылмышты кыскартыш керек болчу. Себеп эчтеке жок жерде. Кылмыштын далили да жок, жытыды. Андай документтерди көптөгөн кол коюлат протоколдорго. Күчүнө кирмейинче ал документтер эсептелбейт. Күчүнө кириш үчүн ал келишим бекитиш керек, келишимди жогорку кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Ошондо документ болот. Ага чейин кандай бир протокол мына эсиңизде болсо жакында эле вице-премьер-министр Ташиев 100 гектарга карасуда берип койду, туура эмес берип коюпмун, окпой коюпмун деп айтпады беле? Маны соттош керек. Жок, соттобойт аны. Ал андай документтер жүздөгөн болот. Андайга соттоштун кереги жок. Ал издөө максатында кылган жолдун. Ошондуктан бул аракеттөө эле калтырыш керек болду. Жаман эмес. Азыр ушу Көкташтын жашоочулары эч кандай тоскоолдук жок. Каалагандай машина менен кирип чыгып атат. Тез эле унутуп калдык, ошол мезгилде эки жактан Тажикстан бажы чек ара кызматкерлерди коюп аябай кыйнап алмакчы. Ал убакытты унутуп коюптур деп. Ошондуктан мен ойлойт атам, Мадумаровду эч кандай соттоштун кажети жок, негизи жок. И бул иштин келечеги жок. Дагы кимдер көп катары чакырылды? Табарыңыз жок. Бүгүн Токон Мамутов, Исмаил Исаков. Токон Мамутов, Исмаил Исаков, дагы башка көп чыгып атат. Булар айтып атам го, соттор кандай бир окшотуп сот тергөө жүргүзүп атат. Чечимди башка жерде кабыл алат. Бияктан эмес. Рахмат.